Тугандар, азыр могу Европа жылкылар келип түштү. Бишкекте азыр 14 баш Европа жылкылар келди. Маалыматтын азыр бар жогун бирден алабыз. Видеону көрүп туруңуздар. Мына жанар 1 жаштыктагы. Ассаламу алейкум жылкы сүйүүчүлөр, урматтуу биздин катталуучулар. Бүгүн Европадан жылкылар келип түштү. 11-жыл могул Объездныйдын жанындагы айылдан Сакос Фрунзе могул Объездный көрүнүп турган Объездный жолу. Ушудан киргенден кийин эле моундай баратадан киресиздер, мындай жыгачтан болгон баратадан киргенден кийин Али деген байкебиздин короосунан Европа жылкылар келип түштү. Азыр бир сыйра сарайды обзор кылып көрсөтөйүн дагы, андан кийин жылкыларга өтүп бир тааныштырабыз. Сарайга назар салсаңыздар, ар бир жылкылар моундай диниктин ичинде кеңири болгон, моундай кылып ошо ар бир жылкылар отдельно турат. Азыр келгенине канча болгон баар жок маалыматты сиздер күтүп туруңуздар. Сарайды бир сыйра сиздерге чагылдырып көрсөтөйүн. Общий 15 баш болуш керек. 15 баштай Европа жылкылары чыгат. Мына сарайдын салынган кандай деңгээлде кармап жаткандарын өзүңүздөр баалап, комментарий ой пикириңиздерди жазып өтөсүздөр. Мына bunday нерсеге жетиш дагы өзүнчө бир чоң убакыт талап кылынат. Мына жаныбарлар. Бул жактан кирип келгенден кийин эле, урматтуу көрүүчүлөр, сарайдан киргенден кийин бул жагынан до конца айланып, бул жагы жылкылар турат. Жылкылардан кийин эле сол жагында, бул жагында байкебиздин арашаң койлору да бар экен. Таза кандуу кой издегендер болсо, койлорго дагы байланышсаңыздар болот экен. Байкебиз негизи баар жок жагынан эң качественный, сапатка өткөн эмелерди кармайт экен, жандыктарды. Негизи сапаттуу болгон качествого көңүл буруп турна. Кой десеңиздер кой, жылкы десеңиздер жылкы, баар жогу бар экен. Тугандар, мына бирден көрсөтүүнү баштадык. Биринчи эле моундай кара кашка жаныбар экен. Эми Али байке, бул келип калды Европадан дейсиз. Канча баш келди? Өзүңүз бир маалыматын айтсаңыз. Булар 14 баш келди. 14 баш, Анан 8 баш 1 жаш 2 ай, 1 жаш 3 айлар. 8 баш. 8 баш. Ичинен 7 башы сласка. 1 башы СП. Спортивный породадан да. А булар Польшалар. Азыр мына биринчиден баштап бул сласка, Бул сласка бул. Бул 1 жаш, жашына келсек 1 жаш 3 ай. 1 жаш 3 ай. 1 жаш 3 ай болду. Бери жетелеңчи бул жака байке. Асыга жетелеп өтүңүз. 1 жаш 3 ай экен. Мунуз негизи аябай эле чоң экен. Бою канча барат эми азыр бул сласка? Бою 1.55-58 да. 1.55-1.58 да. 1.55 плюс да койсо да болот. 1.55 плюс мына. Булар 1 жаш 3 ай болду буюрса. Келгенине канча болуп калды? Келгенине бүгүн десек деген 3 күн болду. Понедельник күнү эртең менен таң атпай саат 5те түшүргөнбүз да булардычы. Болду. Тугандар, көрүңүздөр, азыркы могу 1-чи номердеги 1 жаш 3 ай 1 жаштагы тай бою 1. Да кочкор турмуш жок мунуку. 1.55-тен 1.58ге чейин, Ооба. Мына көрүңүздөр. Документтер азыр жаныңыздабы же кандай? Документтер азыр Растамошкада. Растамошка келген клиенттерге көрсөтөсүз. Көрсөтөм, Растамошка бүтүп калат 1-2 күндө. Ден соолуктары таза, Ден соолуктары таптаза. Карантинде турган булар. Карантинде турган, ден соолуктары таза. Бут колдору, соорунун кеңдиктерин көрүңүздөр. Соорулар бөлүнүп турат экен. Мына 1 жаш болсо дагы бизден мына жаныбарына. Булардын бааларын аягында айтасызбы же бирден айтасызбы же кандай деп айтасыз? Бааларын ошо чалыша берет. Телефондон чалып сүрөшөт, ар бир ушул сүрөттөрүн жөнөтсө, бааларын айтып тактап беребиз буюрса. Болду. Мына биринчи эмел, негизи 14 баш чыгат. Аябай эле видеону узак кылбай, экинчини көрсөтүп баштайлы. Так, тугандар, могу экинчи номерде дагы келип калды. Негизи сурасаңыздар, биринчи, экинчи номер деп сураңыздар. Себеби адашпаш үчүн ар бири кээде окшош болуп калат. Сиз жетелеңчи бир, байке, түз жетелеңиз, түз жетелеңиз. Биз бул жактан көрсөткөнчө Али байке, бунун маалыматын айтып бериңиз, бунун породасынан. Бунун маалыматын айтсак, бул деле сласка. Сласка. Бул деле 1 жаш 3 ай, 1 жаш 4 айда. Может 1 жаш 2 ай деген документти да точно карап беребиз, бирок полторашка эмес да булар. 2023-төгүлөр, бирок 2023 4 ай 5 айларда, 4 ай 5 ай жылкылар. Бунда порода сласка чисто. Чисто сласка. Бунун бою 1.60. Бул азыркы биринчи номерден чоң кылат экен, 1-чи номерден чоң бул.
Bunun boyu 1.60. Tiginiki bolsa 1.55 plus bolчу. Мына бул экинчи номер болуп. Жетилебиз астыга. Астыга жетилеп өтөбүз. Мен мына бир жакындан да көрсөтүп коеюн. Мына кашкабактары, баштары баары жогунку кочкор тумшук. Көрүңүздөр. Мына бою 1.60, 1 жаштагы тайлар. Ой, 1 жаштан өткөн тайлар. Баары жогун документтери бар туугандар. Байкебиз таштап берет документтерин да. Бул 2 жаштагы, ой, экинчи номердеги болду. Азыр эми 3-чү номерди көрсөтөбүз. Туугандар, мына эми так бул 3-чү номер келип калды буюрса. 3-чү номер. Так. Али байка бул 3-чү номерди айтып бериңиз. Бул эле ошо 1 жаш тегереги. 1 жаштын тегереги. 1 жаш. Жаныбар. Бунун узун суагай бул да узун. Буту болчу. Моюндары, кашкалары келишкен буюрса. Бул деле сласка. Сласка бул дагы. Бул да сласка, бул да. Бою дагы 1.55 плюс да бою. 1.55 плюс бул 1.55 плюс. 1 жаш 2-3 ай болуп калды ошондо? Ой, 1 жаш 2 ай да. 1 жаш 2 ай мына. 1 жаш 2 ай. Мына тегерегинде. Бутолдор тазабы негизи? Бутолдору таптаза. Мына келгенине 3 күн болду, кудайга шүкүр, жолдо турат. Ошол жерге кармап туруңуз. Ошол жерге кармап туруңуз, токтоп туруңуз. Мен азыр бутолдорун, кашкабактарын жакшылап көрсөтүп коеюн. Алыс жактан көрүп жаткан биздин катталуучулар негизи эч бир жылкынын бир дагы жеринде кемчиликтери жок. Азыр жолдон келип эле бир аз арыгыраак болуп калса, атак бар жогу жакшы. Мына жаныбарды көрдүңүздөр. Негизи бул бою 1.55, негизи 1 жашка аябай жакшы. Буну алып кириңизде эми 4-чү номерди алып чыгыңыз. Бар жогу эле кара окшойт да? Бар жогу кара түстө экен да. Жанарына азыр эми так бул 4-чү номердеги жылкыда чыгып калды туугандар. Булар азыр 6 башка чейин только 1 жаштар чыгат. 6 беле, 8 баш. 8 башка чейин только 1 жаштар чыгат. Так, жетилебиз. Жанарына азыр чү деп коюңуз деп. Бул дагы кара кашка, артыңкы 1 бутак экен. Бунун камчы чабар жагынан 1 бутак. Али байка, бунун дагы айтып бериңиз эми бул. Бунун деле жашы ошол 1 жаш тегереги да, 1 жаш 2 ай, 1 жаш 3 айдар келгенде жалаң 8 баш. Булар бою деле 1.55 плюс булардын деле. Булардын деле бою 1.55. Эти бир аз жукарак экен, Эми жолдо бир аз кыйналды. Булардын негизи Польшадан келгени канча күнү келип атат? Жолдо 5 сутка жүрүп атат да булар. Ровно 5 суткада кирип келип атат. Мына. Жакшы келсе. Так 6 сутка 7 суткада келет. Башта бузулбай жакшы келсе буюрса. Ал жакта да карантинге турат деп атат. Карантин аякта дагы ошо 1 ай карантинде турат булар. Мына. Муну зато бери каны, ден соолугу бүт аныкталып келет да. Бар жогу негизи туугандар. Бардыкы ветеринарный осмотрдан өтөт. Уверенный алгандар бахалса буну. Мына. Сласка бул, сласка. Мына жанар сласка бул. Жаңы типтегилер да булар, ичкелер булар. Жаңы типтеги сласкалар. Бана буттарында жүнү жок эмелер экен, Жеңил деген. Жеңил тибинен да бул. Жеңил буттарында көрүп коюңуздар, эч бир жеринен буттар жоон эмес, жеңил экен. Ойлору канча барат экен булардын буюрса? 1.55. Жок, кийин чоңойсо буюрса барар 1.75ке. 1.70-75тен өтөт да. 75 эми көрүп жүрөбүз негизи. Андан да жогору болгондор болот, Жогоруда болгондор болот, буюрса. 80ге чейин баргандар бар. Мына, буну эми алып киребиз эми. Азыр кийинки 5ке келип калдык буюрса. Чү дерсиз, жетилебиз. Бутолдорун көрүп жатасыздар. Азыр эми 5-чини көрсөтөбүз. Мына, урматтуу көрүүчүлөр, ар бир жылкыны жөн эле көрүп сиздерден лайк бекер эле болот. Лайктан басыңыздар. Могу 5-чи номердеги бар жогу эле пашты менин көзүмө кара кашкадай эле көрүнүп жатат. Бар жогу кара түстөгү. Бул 5-чи айтып бериңиз эми. Бул маалыматты 5-чи болсо бул дагы сласка. Бирок жаңы типтегилер да. Жеңил деген. Жеңил. Бул да суагай, мойну колу, буту узун, жакшы. Булардын негизи жалдарын негизинде кыркылбайт окшойт. Кыркылбайт экен, аякта бизге окшоп кыркпайт экен да. Мына. Жалдабайт экен бизде. Бизде эле жалдайт да. Анан бунун боюна келсек, бою деле ошол. Эми өлчөп көрбөдүк. 1.55 плюс деп коелу, келгендер өздөрү. Жанагында уровень бар, Бар, менде уровень бар. Келип уровеньге коюп, өлчөп, тартып алышат. Бутулун тияктарын карап, тартып алышат буюрса. Мына, көрүңүздөр. Жылкылар бул сапат
сапаттуу жылкыларга өтүптүр деп айтсак да болот. Бул сапатка өткөнүзгө канча болду? Өткөнүзгө буюрса ушу жаңы жылдан бери. Только сапаттуу жылкыларга өтүп айтабыз. Ушундай нерсеге өтүш дагы бир өзүнчө убакыт талап кылынат тургандар. Бул сласка болду да? Сласка бул дагы. Бул да сласка. Эми так, бунун бою 1.55 жогору дедиңиз, а? Жакындан бутолдорду тартып коем, карап турунчу. Мына кашкалактары, кашкасы тоголо кашка экен, улактары да өзү чоң болгон жылкы экен. Ушундай карап турабыз. Мына буттарына бир-эки мына алыстан болсо да тартып коеюн. Бар жок жылкылардын буттарына бир жеринде дефект жок. Жанагындай медицинский осмотрдон өткөн бар жок качественный жылкы тургандар. Бар жок документтер менен. Буну алып кире бериң, эми кийинкини алып чыга бериз. Бастыра бериң, жаныбар мына. Бул уже 6га келип калдыкпы? 6-чы номер, булар эгиздей окшош. Мол негизи башкадан өзгөчөлүктөрү буттарындагы ак кашкалары жок негизи. Актары жок, чум кара кашкасы бар. Пешенесинде гана бар экен, айырмасы. Буга чейинкилердин буттарындагы кашкалары бар эле. Бул жака бастырыңыз, бастырыңыз. Сиз ары бери бастыра бериң, бу байкебиз маалыматты айта берсин, жеткирип. Чу жандар. Бул 6-чы номерди айта бериңиз. Али байке. Бул 6-чы номер эми бул өзүңөр көрүп турасыңар. Баягы сласканы жаңы тип. Жаңы типте бар жогу жеңил экен. Жеңил типтегилерден бул. Кудай калса чуркай турган жылкылар. Бойлору да буюрса өсөт булун дагы. Булар да ушул бардыгы ушу 1.55 плюс. Жакшы экен, бирок бойлору. Бойлору жакшы. Кылыктары жакшы булун буюрса турган тулпаты. Эми ал жактан сыны да жакшы да. Сиз дагы тандап жүрүп буну алып тандап алып келгенге өзү бир 4 ай убакыт кетти да бугачы. 4 ай убакыт кетти. Тандапсыз да? 4 ай дегенде алып, буну алып келип карантинге коюп, документтерин бүтүрүп, ошо өзүмдүн акам бар, ошо акам жөнөтөт бул жака. Ал жактан тандап өзү алып берет буюрса. Мына көрдүңөр, негизи тандаган өзүнө эле 4 ай кетип атат. Тургандар эмне деген мени талап кылынат. Мына алып келгенге жараша байкебиз чудайсыз. Бастырып коюңуз. Алып келгенге жараша, негизи жакшысын алып келбесе болбойт мына. Негизи баары жолу сапаттуу жаныбарлар. Алган кишилер да буюрса жакшы жылкылар калмасын деген ниетте да. Сындуу ушу биздин кыргыздардан ушу жакшы жылкылар чыкса, иншалла буюрса. Болду, мына. Жакшы нерселер чыксын, көрдүңүздөр мына. Бүгүн жакшы чыгарыш болуп жатат. Азыр 6-чы номер келдик. Эми ар дагы 2 баш калды, ушу 1 жаштардан. Буюрса азыр. Бир көк менен бир жерде чыгат азыр. Болду, буну түз жетиле бериңиз. Жетиле алып кете бериңиз. Азыр эми 2 баш калды. 7 менен 8-чы номер аны дагы сиздерге көрсөтөбүз. Коркпоң, мына биз баштадык. Ол эми 1-2 улар сүйрөгүдөй экен да эми. Чоң десеңиз, чоң экен. Бери жетилеңиз, бул жака жетиле өтө бериңиз эми. Биз маалымат айтканча сиз ары бери көрсөтө бериңиз жылкыларды. Мына эми бул буюрса 7-чы номерге келип калдык. Бул темир көк түстө экен. Башкалардан айырмасы түсү өзгөчөлүктөрү бар экен. Анан башыны мына көрүп турсаңар, кошкор баш болуп турат экен. Бул аябай эле баш жагынан дагы формасы башкача экен. Карбоноз да башы. Карбоноз, бар. Бул жаныбардын эми айтып бериңиз, кайсы породадан дедиңиз? Бул деле ошо сласка. Сласка. Бул деле сласка болуп келген. Ну эми эне жагынан, ата жагынан жана жеңил типтен бар да будачы. Бар жогунда эле бар экен, жеңил. Бардыгында эле бар буюрса. Буттар аябай эле жоон эмес экен, мына. Ичке буттар. Азыктары жакшы. Булардын жанагындай өсүү эме жагын айтып каласыздар го. Тизеден өйдөсү узун болсо деп аттыңызбы? Ооба. Тизеден өйдөсү узун болсо жакшы өсөт деп атасыз, а? Туяктан тизеге чейин. Туяктан тизеге чейин биринчи часть экен да? Ооба, биринчи часть. Ошол жер узун болсо дагы жакшы өсөт деп айтышат эми. Мен деле точно аны ушу бизде саябкерлер айтып калат. Бирок ушунча жылкыны тандап алып келиш дагы бир убакыт керек. Буга дагы бир эми болсо дагы бир кичине билим керек дегенде жылкы жөнүндө. Мына туугандар, көрүңүздөр, бул уже 6-чы номердеги темир көк экен, а? Темир көк. Келген адамдарга документтерин көрсөтө бересиз, а, буюрса? Булардын жанагында чипы бар болуш керек, а? Бар. Чипылар моюндарында. Чиптары бар. Бул
Bunun yaşı dağı bir yaş. Bir yaş şu bir yaş tegeregi de bir yaş 2 ay bir yaş 3 ay. Hem dokumentde mende paltaraşka çok. Bir yaştan kiçinekey çok. Bir yaştan bir yarım yaşka çeyinkiler. Nah. Bir yaş 2 ay bir yaş 3 aylarda. Oldu tak. Oşunda alırım onun boyun kança korup kalat? Boyu bunun başta 1.58 çıkartma değil mi buyursa? 1.57, 1.58. Bu böyle büyük жылқы. Европадан келген жылқылар негизи чоң болот тугандар. Анан бизде бу Европаныкын өлчөгөндө евро уровень менен өлчөйт, жанагындай метр эмес, евро уровень менен өлчөнөт тугандар. Ошол жагында эске алыңыздар. Анан мына көрүп жатасыздар, ар биринин буттарын көрсөтүп жатабыз. Мына ар бери бастырып жатат, байке өз маалымат айтып жатканда. Карап турыңыз. Карап туруңузбу бир башынын формасын көрүп коюңуздарчы. Жаныбардын мына башы карбонос деп коет, кошкор тумшук мына. Başı özü bir dünya деген ушул нерсе да жана. Мына буттарын көрүңүздөр. Азыр эми тайлардын акыркысы чыгат, андан кийинки 2 жаштыктар болуп калат буюрса. Жетелеп кире бериңиз. Мен арт жагынан мына чат каяктын кеңдиктерин да бир көрсөтүп коеюн. Мына форманы көрүңүздөрчү, форманы курсактуу болгон. Жетелеп. Мына биз видеону баштадык. Өтө бериңиз. Жетелеп, ары бери жетелеп көрсөтө бериңиз жана. Ulan bunun boyu, moynu neydi lan neydi, жылқының. Бұл да күштісі çıktı. Lan yaş kança şep bunun? Bunun yaşı şu 1 yaş, 2 ay 1 yaş 1 ay buldu leçe. Бұл ең çoğun болуп калабы же, кандай бұл? Жоқ, бұл ең çoğun емес, бұл boy жағынан где-то bir 1.55 plus da бұл деле, 1.57 тегерегинде çıksa gerek. Бұл ең bu новый тип, SP деген порода бұл. Бұл бас метінде дағы SP деп жазылып тұрады да. Спортивный порода булар. Спортивный жанагындай конкурга чабылган дегенде. Конкурга чабылган жылкылардан да бул. SP деген ошол экен да? SP деген ошол экен. Жанагы сваскалардан айырма болот экен да? Айырма бар. Жанагы ылый жетилер. Булардын бойлору негизи аябай чоң болот экен да, көрүңүздөр. Булар кийин чоңойгондо бул 1.85тен өйдө болот да буларча. 1.85. Жана былтыр 2 жыл болуп калды, аэропортко дагы 1.96 келген а? Ушундай порода да? Ушундай порода. Мен көргөнүм ушу аэропортто бизде 1.96 келген. Азыр деле болуш керек аэропортто. Именно ушундай пародадан. Көрүңүздөр, тайларды негизи ушул видео менен аяктайбыз да, кийинки экинчи видеону ал отдельно баштайбыз. Унандарды, 2 жаштарды. Бүгүн азыр тайлар 8 баш. Только 1 жашта 2023-төгүлөр болду. 1 жаш, 1 ай, 2 ай. Бар жылдары 1. Бут оголдорун көрүп коюңуздар. Негизи ар бир жылкы келди, буттарында эч биринде кесак жок, Эч жеринде бар, ден соолуктары бар да мыкты булардын. Мына келгендерине 3 күн болсо дагы жакшы экен да. Көрүңүздөр. Жетилеп кете бериңиз, эми буюрса, азыр кийинки чыгарышты аденде баштайбыз. Жылкы үчүн видеого басып туруңуздар.